Петербургда Кыргызстан менен Россия Федерациясынын акыйкатчылары мигранттардын көйгөйлөрүн укту. Кыргызстандын жана Россиянын акыйкатчылары Жамиля Жаманбаева менен Татьяна Москалькова биргелешип Санкт-Петербургдагы мигранттарды кабыл алышты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү мигранттардын укуктарына байланыштуу маселелерди көтөргөн. Анын ичинен административдик эреже бузуу үчүн өлкөдөн мажбурлап чыгаруу, каттоого тургурганда кыйынчылыктарга наразы болушту. Кыргызстандын акыйкатчысы мигранттарды административдик укук бузганы үчүн өлкөдөн чыгарууга байланыштуу маселе КМШнын адам укуктары боюнча комиссиянын жыйынында талкууланганын билдирди. Өз кезегинде Москалькова депортация эрежелери боюнча мыйзам чыгаруу органына мурда сунуш берилгенин, ал жарым-жартылай колдоого алынганын баса белгиледи, деп айтылат маалыматта. Жолугушууда иштеп жана жашап жаткан өлкөнүн мыйзамдарын билүү жана түшүнүү маанилүүлүгү, ошондой эле абактардагы мигранттарга консулдук жардам жана котормочу менен өз убагында камсыз кылуу маселеси талкууланды. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Оштун дүкөндөрүндө Афганистанда жасалган Золотая жизнь маркасындагы газдалган анар суусундугу сатуудан алынууда. Мындай буйрукту оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаменти чыгарган. Лабораториялык изилдөөлөр суусундуктун курамында балдардын жүрүм турумуна жана көңүл буруусуна терс таасир тийгизген азорубин Е122 боюгу бар экени аныкталган. Соодагерлерге аталган продуктаны сатууга тыюу салуу боюнча көрсөтмөлөр берилүүдө. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Курманкул Зулушев Көкбөрү Федерациясынын президенттигинен кетти. Курманкул Зулушев Көкбөрү Федерациясынын президенттигинен өз арызы менен кетти. Анын ордуна Айбек Абылкасымовдун талапкерлиги сунушталды. Бул тууралуу аталган федерациядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай чечим 2-июлда өткөн федерациянын кезексиз жыйынында кабыл алынган. Ошондой эле жыйында көчмөндөр оюндарындагы Көкбөрүнүн форматы, калыстар, аттар, ветеринардык талаптар, чек ара маселелери боюнча кыргыз-казак тарап орто пикирге келгени белгилүү болду. Эске салсак, 3-июнда Курманкул Зулушев башкы прокурорлуктан да өз ыктыяры менен отставкага кетип, кийин анын арызын парламент чактырган. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Милиция Бостеридеги үрөй учурган жол кырсыктын чоо жайын айтты. Бостеридеги жол кырсыгынан 3 адам жабыркап, бирөө кайтыш болду. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ эртең менен саат 7:14 чамасында Mercedes-Benz менен Kia K7 үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Жол кырсыгынан Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Kia K7 үлгүсүндөгү унадан 2 киши жабыркаган. Ал эми 2-нчи машинанын айдоочусу жаракат алып, бир жүргүнчүсү окуя болгон жерден көз жумган деп айтылат кабарда. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Крим авторитет болгон маркум Алмамбет Анапияевдин бир тууганына кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон маркум Алмамбет Анапияевдин бир тууганы кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Алдамчылык фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Алмамбет Анапияевдин бир тууганы кармалды. Ал жарандын ишенимине кирип, ДСШ маркасындагы көмүрдү көп өлчөмдүү жана арзан баада сатууга убада берип, $100,000 алган жана ар кандай шылтоо менен бул акчаны кайра кайтуудан баш тарткан. 2-июлда ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалымат булак Баракелде. Россия менен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы эмгек акынын айырмасы чоң. Бүткүл дүйнөлүк банк. Россия менен Кыргызстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда төлөнгөн эмгек акынын суммасындагы айырма чоң бойдон калууда. Бул тууралуу Бүткүл дүйнөлүк банктын 26-июнда жарыялаган миграция жана өнүгүү боюнча маалыматында айтылды. Банктын маалыматы боюнча 2023-жылы Өзбекстандагы орточо эмгек акынын көлөмү Россиядагы эмгек акынын көлөмүнө пайызы менен салыштырганда 41,9% болгон, доллар менен эсептегенде. Ал эми Кыргыз Республикасында 38,8%, Тажикстанда 19,6%. Эл аралык эмгек уюмунун 2023-жылдагы эсептөөсүндө шилтеме берип жарыялаган маалымат боюнча Кыргызстандын чет өлкөлөрдө жашаган 328,5 миң жаранын ичинен көпчүлүгү 285,4 миң адам Россияда жашаган. Маалымат булак Баракелде.
Караколдо мыйзамсыз иштеп жаткан медресе табылды. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында мыйзамсыз иштеп жаткан диний билим берүү мекемеси аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Бул диний мекеме каттоодон өтпөй тиешелүү уруксат документтерин алган эмес. Текшерүү учурунда ал жерде 3 мугалим иштеп, 35ден ашык жакшы жете элек бала билим алып жаткандыгы аныкталган. Диний билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду дейт УКМК маалымат булак Бракилде. Жалал-Абадта якын инкар экстремисттик уюмдун 6 мүчөсү кармалды. Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында экстремисттик идеологияны үгүттөп жүргөн шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык Атайын кызмат кылмыш жаза кодексинин 331-беренесинин экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо 2-бөлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында якын инкар диний экстремисттик аймагынын активдүү 6 мүчөсүн кармаган. Алардын тинтүүдө көп сандагы экстремисттик адабияттар, экстремисттик мүнөздөгү материалдары бар баракчалар, салмагы 1 килограммдан ашуун баңгизат табылган. Шектүүлөр якын инкар экстремисттик агымынын жаңы адамдарды тартуу үчүн жергиликтүү калк арасында экстремисттик идеологияны үзүгүттөө иштерин жүргүзүп келишкен деп айтылат маалыматта. УКМК кармалгандар тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери жүрүп жаткан кошумчалады. Маалымат булак Супер KG. Садыр Жапаров ШКОнун саммитине катышуу үчүн Астанага учуп кетти. ШКОго мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйыны 4-июлда башталып, анда президенттер кызматташуунун маанилүү маселелерин, регионалдык жана эл аралык саясатты талкуулашат. Саммиттин алкагында Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы жана Монголиянын президенти менен жолугушмакчы. Өлкө башчыны 4 атка минер коштоп кеткен. Маалымат булак Маалымат KG. Москвада жүргөн мигрант айым Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Бактыгүл Сейитбекова Москвада жүргөндө мекенинде ишин $12,000 калтап кеткен. Токтогон Эсенова 5 жылдан бери акчасын ала албай жүзсүздап жүрөт. Ал Сейитбекова бир эле Розаманованы эмес, Россияда жүргөндө көбүн сызга отургузуп кеткен дейт. Маалымат булак аралаш маалыматтар. Булар билген законду билбейт экенбиз биз. Себеп деген 3 жылга чейин алдап ой берем токо мындай эме кылбай тур, азыр ушундай шарт ушундай болуп атат деп шарттарын түшүндүрүп ыйлап сыктаса, мен да аял экенмин, ошону түшүнүп бир да жолу бир препятствие кылбай ушундай ошол аялдын ыйлаганын, жалганын, калпын уга берип ишене бериптермин да. Адам ар ким өзү кандай болсо ошондой болот экен да, мен ошо өзүмдү көрүп буга ишене бериптермин. Анан бир күнү Фейсбуктан киликтейген баягы Кыргыз Республикасынын ырчысы Роза Аманованын менен чыр чатагын көрүп алып, башкалары билбейм, лично мен аябай ушундай айттым. Мен Роза Аманованы деле жакшы билбейм, бирок ошондо айттым, бул Бактыгүл не то что Москва эмес, Кыргызстанда да ушундай иштерди кылган турбайбы, мошенничество дедим. Жалгыз мен эмес Москвада Жамиле эжебиз бар, аксакал, профессор орустарыбыз бар, андан тышкары майда чүйдө билинбеген канча мигранттарды ушинтип тиги акчаларын алып, срокторун өткөрүп, колуңан эмне келет, ты не можешь доказывать деп ушундай бир эме кылып жасакерленип, аябай на вид карасаң ушундай спокойный бир жакшы сүйлөгөн аял да, а самом деле ичинен ит өлгөн аял экен да көрсөчү. Ошентип биз ошонун айынан жебеген самсыга пул төлөп, азыр ушул күнгө чейин кредит төлөп 3 жылдан бери Кыргызстанды сагындым мен. Элимди, жеримди сагындым, ушу Кыргызстанга бара албай отурам. Жалаң ушу кредит алып алып, ал кредит менин атыман да. Ошону төлөп азыр бара албай отурам ошонун айынан. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, сизден чоң үмүтүм бар. Ушундай бизде аксакал болуп, пайгамбар жашына жетип калган ушундай эжелерибизге жаштарды тимелей коелук. Ушундай аялдарга бир кичине мындай катуу жаза колдонсо болобу? Себеби биз баягы колубузда турган маңдай терибиз менен тапкан акчабызды бирөөгө алдырып ийип, ортодо канча деген убакыттарда калып калдык. Же акчадан жок, же Кыргызстанга бара албай, же биякта ишибизди кылып бүтүрө албай, биздин деле жашыбыз келип калды, 60-тан аштык.
айлабыз кетти себептеген бул Бактыгүл Сейитбековага даба жок экен. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушундай элди алдап, кыргыздар бири-бирин алдап, бири-бирин ушинтип тиги басмырлап кеткендерге бир катуу бир кылмыш колдоп бир жаза колдонуп койсоңор, хотя бир экөөнү, үчүнчүсү антпай калат эле да. Мен сиздерден чоң үмүтүм бар, аябай.